Садыр Жапаровчу Путин. Садыр Жапаров. Путин үй алып берет атпайбыздар. Сага келип эле ушу үй алышыбыз керек деп жүрүп эле үй качан бүтүп калганын билбей калдым. Мен документтери бүтүп эле болду, бүттү дедиң. Москвага келгенден бери таксидемин ушу. Россия мамлекети жардам берип атат да. Үй алып калгыла деп. Иштеген акчабыз бекер эле бир орусга төлөбөйлү деп эле алып койдук. Москвадагы кайчыкты эмгектенип жүрөт, баары эле үйлүү бололу деп иштеп жүрөт да. Застройщиктен 1 миллиондук ремонтту бекер алган клиент менен маек курабыз. 2 комнат квартира 52 метр квадрат айына болгону 38 миңден төлөп келишет. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Квартиралуу болушуңуз менен эже. Куттуктайбыз сиздерди. Россияда кантип келип калдыңыздар бияка? Ушу Россияга эл катары эле иштейли деп кичине участка алайлы, үй салайлы деп эле келгенбиз ушу. Анан жүрүп ушу аялым гражданство алды. Аялым врач болчу да. Анан гражданство алгандан кийин баягындай прописка деген бар экен го, ошондой коюш керек экен. Анан өзүбүздүн бир-эки тааныштарга деле, кичине тууган болуп кеткен адамдарга деле айттык. Тежеген бардык эле тайсалдайтчы анан. Анан туруп эми неужели депчи, мисалы эми үй ала албасак депчи, мисалы постоянно эле коюп алайын деп, кичине эркектик намыс калдырып. Өзү акчабыз деле жок болчу, билесиң го, карыз болуп атып анан риэлтор дегенди угуп калдык, ушу үй алып берет экен, жардамдашат экен деп жүрүп, бир саңа чейин бир риэлтор менен иштештим, кичине атын айткан эми туура эмес болуп калат эми. Алар менен иштешип, бир 4-5 күн иштештимби, эсимде жок да, ушу жүрүп, типа мен мындай канча күн? 2-3 күн, Типа мындай бир комнат алганга эле мындай пихать этип, мына чекерак жактан эле мындай туура эмес жакта да айткандай. Ол жерде мен башка варианттарды айтып аттым, кайра-кайра дежем. Эми эмне кыласың сен, эми муну ала бер да дегендей эле кылыпчы. Анан ойлонуп туруп анан токто дедим, эми биз үй алып атсак эмичи. Анан дагы башка риэлторлор бардыр, караштырайлы деп. Анан кийин сени таап калгам да, үлкөн аркылуу. Анан сага келип, молодец. Кудайым буйрук экен. Sen hareketin менен гана үй алдык да. Бирок Өмүрбек молодец кезиң да сен. Себеби биз биринчи билесизби, барып Шерпинкадан барып үй алып, аны бурёндоп, полный, кайра жакпай калып отказ кылабыз десек, ошолорго чейин полный кайра акчаны кайтарып берип, кайра башка жактан алып. Молодец, бирок Өмүрбек чаңа чоң рахмат. Негизинен айтып коеюн, көп риэлторлор, көп агентстволор бар. Алар клиенттин ситуациясын карайт, материнский капитал менен же однокомнатный жеңилирээк, батыраак сделкага чыгарат, ошон үчүн ошондойду предлагать этет көбүнчөсү. А эгерде 2 комнат же 3 комнат клиентке жага турган метрого жакыныраак болсо, ал жерге процесс кыйыныраак болот да, ошон үчүн бир комнатаны сунушташы мүмкүн. Анан негизинен менде ушундай түшүнүк бар. Эгерде клиенттин ырыскысы менде болсо, бисмилла, мен алып берем. А эгерде клиенттин ырыскысы башка риэлтордо болсо, башка риэлтор алып берет да. Менден деле клиенттер келген, сүйлөшүп, кандайдыр бир себептер менен башкага алып калган. Кетип калган деп. Бул нормалдуу эле нерсе, нормалдуу нерсе. Азыркы учурда Россияда бир нестабильный убакыт болуп атат. Бул жактан СФО, бул жактан инфляция, көп эле биздин кыргыз мекендештер Кыргызстанга кетип атат да. А сиздер эмне үчүн биякта калып үй алдыңыздар? Биз эми ал уруштар эми бир күн келип токтойт дейм, Кудай кааласачы. Анан биз ушу келечектеги ушу инвестиция кылайлы деп эле, ушу иштеген акчабыз бекер эле бир орусга төлөбөйлү деп эле алып койдук. Тем более сага келгенде сен полный түшүндүрүп берип, мындай квартиранын кандай пользалары бар экенин айтканыңда эле биз сразу эле решение кабыл алып эле. Анан бизге ошо квартирага болгон муктаждыктар көп болчу да, бар болчу да. Регистрация кылыш керек эле аялыма, баламда кенен жашаш үчүн, кызыма. Эми калат да бул нерселер, эми Россияда мамлекет жок болуп кетпестир, эми Кудай кааласа баары жакшы эле. Тоокелге салып эле Кудайдын айтканы калганды көрөбүз да, эртеңки жолдорун. Кудайдын айтканы да. Арендада канча жыл төлөп жашадыңыз? Арендада 2 жыл төлөп жашадым да. Ошо түрткү болду, ипотека алайын деп. Азыр деле ошо аренда берип жашайм ушу. Эми үйүм тийгиче да, Кудай кааласа 2026 тиет го. Түрткү болгон менде ошол эле түрткү болду жанагы. Ар кимге жалдырай берипчи, регистрация түрткү болду да магачы. Аялым баягы постоянный прописка деген керек турбайбы? Бир жеке барсаң деле ошону сурап элечи. Анан типа мен азыр көрүп атырмын го, бизге окшогон адамдар деле регистрация коюш үчүн фальшивый болуп калып атат, бирөөгө койдурсаң.
Анан эми азыр регистрация жок, жүрүштө эле кыйын болуп калды, оригинал болбосо. Ошол нерселер түрткү болду, основной түрткүлөр ошолор да. Район кандай экен? Мына азыр подъезд аралап, двор аралап жүрөбүз. Ой, район жакты зор. Ушул жерде тандап атайын, ушу мектептер, садиктер полный жанында да, поликлиникалар кошулупчу. Жакын. Анан парковкасы кенен бердинчи. Ошонусу жагат да мага. Анан квартира боюнча айтып кеттиңиз. Кайсы райондо? Канча комната? Квартира мына Люберцida. Люберцida, так Тамлино парк деген жерде. 2 комнат квартира. Эми ошо биздин оюбуздагыдай ошо 2 комнат алабыз деп эле ошо Кудайым буйруп жеттик ошо максатка. Планировкасы кандай? Эң кызык жери планировкасы дагы ошо без отделка болчу өзү башында. Анан ушу эмне болду, бир нерсе болду, өзүң чалып айтып калдың го, силердики отделкасы менен болуп калыптыр деп. White box. White box ал эзиме чыгып калды. White box менен болуп калыптыр деп, анан ал дагы бир өзүнчө бир удача дейм. Биз өзү без отделка алдык эле го жаңы элечи. 2 комната, кухнясы отдельный, 3 комната да, общий ошондо коридорлору менен. Общий 52 беле канча? 52 квадрат метр. Бул жерден айтып койчу нерсе, банктар, строительный компания бардыгы кандайдыр бир ошибка кетириши мүмкүн. Бул жерден документ оформление кылганда без отделка болчу. Сонун баасы сиздердики 7 миллион 800 болгон, э? 7 миллион 800 ушундай болгон. 7 миллион 800 болгон без отделки менен. Анан 1 миллионду силер төлөйсүңөр, силердики ошибка менен white box болуп калыптыр дейт да. Анан ошондон кийин биз айттык, биз төлөбөйбүз, кааласаңар сотко өргүлө. Биз вообще төлөйбүз деп сүйлөштүк, силерге айттым. Андан кийин 2 жумадан жок болуп кетти, кайра кийин айтты, төлөп кое өргүлө, почтен болсо дагы кандай кылып клиент төлөп алат деп, эч кандай төлөй албайт. Либо отделкасын white box'ту бускыла, же без отделки менен бизге бергиле деп. Андан кийин сүйлөшүп отуруп, ошол white box'ту ушу миллионду подарка кылды да, миллион. Почти подарка от нашей компании дейт го. Негизинен адам кандай болсо, пейли кандай болсо ошого карата бере берет да. Бул дагы ошонун бир себеби болду да. Жакшы болуп кетти сонун. Эми силерге айтчу нерсе, жөн эле колуңуздарды түшүрүп койбой, до конца барсаңыздар, всегда выигрыш сиздерде болот да. Мынакей аркабызда турган үйдөн алдык, биздики коммерческий деп эсептөгөндө 2-этаждан. Ошондой болду. 2 подъезд, квартира номер 200, а? Номер 200, ошондой. Бүт 2 да, короче. Болду. Анан сиздерге азыр кыскача суроолорду берем, ошо ойлонбой эле жооп бересиз да. Конечно. 1-санбы же 10-санбы? Конечно, биринчиде. Ипотекабы же арендабы? Ипотека. Жер үй же квартира? Квартира. Риэлтор менен үй алганбы же без риэлтор? Риэлтор менен, конечно. Россия же Кыргызстан? Кыргызстан. Садыр Жапаров же Путин? Садыр Жапаров. Путин үй алып берет атпайбы сиздерге жардам берет? Баары бир эми Жапаров. Президент болот атпайбы кантип? Россиянын возможностун колдоно алалы дейкиз азыр. Эң акыркы этажбы же 1-этажбы? Ортоңку этаж го дейм. Вариант жок бу жерде. Вариант жокпу? Анда биринчи. Ремонтпу же без ремонтабы? Ремонт менен. Негизи. Кыргыздар көп жашаган каалайсызбы могу үйдө же башка улуттагыларбы? Кыргыздар, конечно, кыргыздар. Бүт айланам кыргыз болуп кетсе зор болот го. Сары майбы же сметанабы? Сары май. Кока-колабы же кымызбы? Кымыз. Машалла. Ал үйдө жашагандан кийин кандай сиздерге польза алып келет? Регистрация маселеси, арендага меселеси кандай? Биринчиден эле бул будущийге жакшы инвестиция болду деп айта алам да. Анан ушу экинчиден мен төлөп атпайм азырчы. Мисалы 75 000 акча төлөйм мен азыр квартирагачы. Эми, конечно, квартиранттарым бар, бирок баары бир төлөйм да. Ал тиги жакка мисалы өзүмө төлөй берем. Анан ошентип еще анан регистрация чечилгени. Ушу 3 нерсе чечилип кетип атат азыр бу жердечи. Өзүм будущийме үйүм болот. Регистрацияларым, документтеримди так жүрөм. Анан ошо өзүң үйүңдө баары жашоо башкачараак болот го дейм. Эми эркин жүрүп дегендей, мындайчы кенен кыйкыр, кенен бакыр дегендей. Үйлүү болуш сиз үчүн эмне? Эми бүт бардык эле адамдар ойлойт болуш керек, ошо үйүм болсо депчи, бүт баары эле мисалы Москвада кайчыкта эмгектенип жүрөт, баары эле үйлүү бололу деп иштеп жүрөт да. Анан кийин бул биринчи, бул үй биз үчүн квартираны эми инвестиция деп эле алдык да. Потому что алдыда да башка пландарыбыз бар. Буну еще кызыбыз 18ге чыкканча биз сата албайбыз. Эми бул какой-то бир
может в будущем кетип калабыз Кыргызстанга канча бир может 6-7 жылдачы. Бирок бул как доход сыяктуучу, кошумча доход сыяктуу келе берет, калып калат да бизгечи. Ошол жагында карадык да. Ошол жакшы, ошол эле болуш керек мен үчүн. А так өзүңдүн үйүңдө жүрүп жашап, анан мисалы азыр биз квартирада жашап атабыз, анан кээде болуп калат соседдер үстүбүздөн данг деп монтип эметишет. Анан кой деп мындай тартынып ошентип бересиң да, анан ой ана муну чакырып койбосун, жалып кылып койбосун депчи. Биринчи бул, наверное, өзүнчө бир эркиндик жашоого дейм да. Атуу өзүбүз билебиз деп соседдер эмне өзүбүз билебиз дегендей да. Ошол эле биринчи мени эметет, кызыбыз ыйлап калса, акырынгыла депчи, ошол сыяктуу. Эми ошондой болбосун деп. Негизинен үй ала турган маселе бул оор маселе. Үй алам деп канча деген кыргыз эжелерибиз, байкелерибиз балдарын таштап Москвага 5 жылдап, 10 жылдап эмгектениш үчүн келет. Арендага беришет, үйүнө салышат. Анан ошол көбүнчөсү жер үй курушат да, участок алат, бир аздан акча салат, ошондо көбүнчөсү 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдап үйүн бүтүрөт. Ал возрастка келгенде уже 45 жашка, 40тан үйдө болуп калат да. Негизи кыйын болуп калат. Анан азырда вот Россия мамлекети жардам берип атат да. Үй алып калгыла деп. Биз жашап атабыз, акчаны төлөп атабыз, кийин өзүбүзгө калып атат да. Конечно. Ошондо адамдарга эмне деп кеңеш айтмакчысыз? Мен ушу адамдарга айтмак элем, ушу гражданствосу бар, ана гражданствосу бар болуп туруп баягы коркуп аткан мисалычы. Даже үй алганда мен ушу обычный башка нерсе кылгандан да корккондор бар экен да, мен көп көрдүм андай жашоомдочу, гражданствосу бар болуп туруп. Коркпой эле алыш керек да үйдүчү, үйдү бүт нерсени алып эле наракка бүтөрүш керек го дейм. Мына мен мисалы корктум эле. Башында эми жанагынтип кичине неме болчучу, коркуп жүрүп, бирок алдык, мына өтүп атат, Кудайга шүгүр. Кудайым үйдүкүн отдельный ырыс-кызы чыгып атат да, мисалы ошо 37 000 отдельный эле чыгып атат. Эмне болуп чыгып атат билбейм. Мурунку тиричилик дагы кетип атат, берки өзүм корплатыма да төлөп атам, биякта да төлөп атам. Эми коркпош керек экен, главный Кудайга тапшырып эле алса, Кудайым өзү жолдо калтырбайт го дейм. Жардамдашат да. Эми тем более баягы молдолор айтмакчы, ким дейт ушу үй алам деп эле аракет кылып баштаса дейт, мисалы бир кадам эле баштаса дейт, ал Кудайым жардам берет дейт да, иши оңой бүтүп кетет дейт. Ошого мен ишендим да мен. Ушу сага келип эле ушу үй алышыбыз керек деп жүрүп эле үй качан бүтүп калганын билбей калдым мен, документтери бүтүп эле болду, бүттү дедиң. Анан таң калып калдым мен. Ушу давно эле башташ керек экен эле депчи. Биз дагы уже кеч калыппыз биз. Өтө кеч калыппыз да биз. Өзү давно эле аракет кылыш керек экен эле бул нерселергечи. Ошондо мен ойлоп калдым, азыр сага экинчи үйдү алыш керек деп да келип калат белем депчи. Кудай кааласачы. Мен бирок келем дагы. Дагы келем үй алган, Кудай кааласа. Себеби бул корко турган жери жок экен да. Азыр тиги өзүм үйүмдө жашап туруп, экинчи үйүмдү да инвестиция кылып туруп, мисалы бүткүчө төлөп турдам. Анан бир квартиранттарды регистрациясы менен коюп берем деп туруп, өзүңдө деле канча тааныштуу айланайын жанып келип жашап төлөй бербейби ошону? Эртең убакыт өтөт, инфляция деген нерсе болот. Ошондо мына 37 000, может 10 000 деле болуп калышы мүмкүн азыр. Койчу коркпогула. Бул район андай деле чоң район эмес экен. Мен ошо токтолгонум ошо болду да, мисалы кабат кылып жакын куруп кете берсе, баягы парковка по-любому тартыш болмок да. Бул уже сен көрсөткөндөй бул уже ограничение эле экен, бул нарагы токой, биягы токой полный эле. Ушу менен бүттү, мына парковкаларды көрүп атырмын, вообще кенен экен. Көпчүлүк эле адамдарда мондай түшүнүк бар да. Муну бизнесмендер алат, Садоводдо, Люблиноодо товар саткан башкалар квартира алат, а биз жөн эле иштеп кетебиз дегенчи. Сиз азыр эмне жумуш кыласыз? Кантип төлөйсүз? Каякта иштеп төлөйсүз? Айтып бербейсизби? Мен ушу Москвага келгенден бери таксидемин ушу. Таксистмин, только такси. Таксиден башка иштерди кылбадым ушу. Такси кылып эле төлөйм, Кудай кааласа, Кудайым ырыскын берип турду эле ошо. Машина аренда же өзүңүздүкү? Машина өзүмкү, бирок арендада да жүргөм өтө көп убакыт. Азырча өзүмкү. Мындайча айтканда, каякта иштебегин ала берсең болот экен, э? Конечно, айлыкка иштесең деле кичине 1 жыл чыдап төлөп койдуң, 1 жылдан кийин эле беребиз деп атпайбы үйдө. Сен мен алгандан кийин сенин рекламаларыңды көрүп аттым, мисалы, сен быйылкы жылда бере турган квартираларды деле өтө көп чыгарып атпайсың, азыр элге мүмкүнчүлүктү вообще көп кылып салдың сенчи. 10%-тен 5% деп чыгарып атасың, мисалы, азыр элдер сүйүнүп эле алса болот да, мисалы, билбейм. Негизинен азыркы учурда үйгө, квартирага зар болгон, муктаж болгон адамдар аябай көп. Ошолордун ар бир аракет кылып келүүдө азыркы учурда. Алла таала насип кылып, мынакей ошондой үй бүлөлөрдүн бирөөнө үй бүлөлүү болуп отурат азыркы учурда.
Эми байке, сиздер келиңиз бата кылып берип коюңуз. Ошол үйү жок адамдарга үйлүү болуп калсын. Батабы, Ой, мен не дейт элем, ушу Москвада иштеп жүргөн бардык мусафирлардын үйү болсун. Ушул жерде ар ким эже иштеп, ушу Кыргызстанга аман-эсен жетишип алсын. Ушул жерге үй алат элем, үй салат элем деген кимдин кыялы болсо бардыгы орундалсын. Ар бири ушинтип бизге окшоп ушинтип үйлүү болуп, өзүнүн үйүндө жашаганга Алла таалам насип этсин. Алла таалам ар дайым бизди асмандан түшкөн, жерден чыккан бале кырсыктардан өзү сактасын Алла таалам. Ар биринин ниеттери орундалышына биз чындап тилектешпиз. Амин. Амин. Эгерде сиздерге дагы квартира керек болсо, кайсыл жакка кайрылышты билесиздер. Сиздерге терең ыраазычылык ушундай бүгүнкү күнүңүздү келип арнап бергениңиздерге. Сен бизге бир ай убактың кетирдиң, рахмат. Болсун. Болсун.